Данияр Жолдошевич, Нурия Рахманбердиевна, мисалы, мына азыркы кызылча боюнча сөз болуп атат. Жаз башынан бери заготовщиктер менен, дыйкандар менен, ошол Кайыңды кант заводдун жетекчилиги менен, совет директоров менен бир 20-30 жолу жыйналыш өткөрдүңүздөр да. Түшүндүрүү иштерин жүргүздүңүздөр, мондай кылып алабыз деп жакшы иш алып барып атасыңар. Туура. Бирок ошол эле нерсени, ошол эле практиканы мол пакта эгүүчүлөргө колдонбой атасыздар да. Бир жолу дагы бир заводдун директору менен, же болбосо бир дыйкан менен дагы жолугуш болгон жок. Мына Ош, Жалал Абад областтарында, райондордо ошону бир мындай планга киргизип, заводдун жетекчиликтери менен дагы бир жыйналыш өткөзүп, ушул кант кызылчага кандай көңүл бурсаңыздар, ошондон ошонун 50% көңүл буруңуздар. Сунуш. Азыркы күндө 100 сомго көтөрүлбөй атат пактачы. Былтыркы жылы бир 115 сомго чейин чыгып сүйүнүп калды эле, бир аз акталып. Ошого үмүт кылып экти эле. Дыйкандар кредит алып, башка кылып, мал коюн сатып. Бирок азыр эми 100 сомдон көтөрүлбөй атат. Эгерде ушундай бир саясат жүргүзүп, жанагы заводдун директорлору менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кылсаңар, жок дегенде бир 10-15%га көтөрүп берсеңиздер, ар бир жөнөкөй дыйканга жардам болмок да сиздердин чоң. Ошондой эле жана айткандай пактаны эгип, өзүбүздө кала турган болсо канча жумуш орун түзүлмөк. Бизге байкалбаган менен эң чоң инвестиция ошол өзүбүздүн колубузда турат. Ошондо бир колго алсаңыздар, Нурия Рахманбердиевна, ачык айтканда бир жолу дагы жыйын өткөргөн жоксуздар да, туурабы, пакта боюнча. Же өттүбү бир жерде? Жок, андай болгон жок. Андай болгон жок. Себеби дыйкандар айтып атат, бизге деле келсин, ал отурум өткөрсүн, бизге гарантия берсин, биз 1 гектар эккен жерге 2 гектар эгейли деп. Өздөрү эле колдоп берет. Сиздер бир аз поддержка кылып коюңуздар ошону. Рахмат.